Жылына 60 миллиард сом айланган рынокта дарыны 600%-га чейин кымбат сатып, элдин жонунан кайыштелгендердин доору бүтүп бараткандай. Мамлекет акыркы жылдары бул тармакты көзөмөлгө алып, көйгөйлөрдү жоюунун үстүндө иштеп жатат. Бирок азырынча баары ойдогудай деп айтууга эрте. Анткени айрым дарылардын тартыштыгы болуп калууда. Былтыр айрым дарыларга алынып салынган кошумча нарк салыгы жакындан бери кайра киргизилди. Бирок муну айрым фарм компаниялар жеке кызыкчылыгына пайдаланып, дары-дармекти өтө эле кымбаттатып жиберген учурлар катталууда. Эми аны тийиштүү органдары териштирип, баасын берсе керек. Эсиңиздерде болсо, пандемияда жарандардан ПЧР тест алган жеке лаборатория бааны өзүм билемдик менен өтө эле жогору коюп алганы үчүн быйыл жазында 1,5 миллиард сомго жакын айыпка жыгылган эле. Так ошол коронавирус каптаган маалда Кыргызстанда дары-дармек жетишпей, өлкөдө жада калса медициналык беткап чыкпаганынын азабын эл катуу таткан. Азыр абал башкача. Кыргызстанда дарынын 200дөй түрү өндүрүлүп жатат. Ал эми калган препараттар мурдагыдай эле алыскы, жакынкы мамлекеттерден ташылууда. Буга чейин бул рынокты 200дөй жеке компания ээлеп алып, импорттап келсе, былтыртан бери жаңы түзүлгөн Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы чет өлкөдөгү заводдор менен түз иштешип жатат. Бирок рынокты толугу менен колуна алганга жетише элек. Мындан тышкары препараттарды салыштырмалуу арзан сатуу үчүн 1 жыл ичинде өлкө боюнча 88 мамлекеттик дарыкана ачылды. Бирок бул 3000 жеке аптеканын жанында өтө эле аздык кылып, азырынча бейтаптардын керектөөсүн толук камсыздоого жетишпейт. Ошентсе дагы дары рыногун иретке келтирүүгө жасалып жаткан мындай кадамдар жакынкы жылдары жакшы натыйжасын берип калат деп үмүт кылып туралы. Пандемия сыяктуу эпидемиологиялык коркунучтар саламаттык сактоо системасынын алсыздыгын көрсөткөн. Калктын саламаттыгын коргоо азыркы коомдун негизги милдеттеринин бири. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тутумунун алдында турган негизги көйгөйлөрдүн бири медициналык кызматтарга жеткиликтүүлүк жана жашоо үчүн өзгөчө керектүү дары-дармек менен камсыз кылуу болуп саналат. Апта башында президент Сокулук районундагы фармацевтикалык заводдун ачылышына катышты. Завод атамекендик фармацевтика тармагын өнүктүрүүгө болгон иш-аракеттердин жаркын мисалы. Жылына 18 миллион инфузия, 57 миллион ампула ушундай кубаттуулуктагы дары-дармек чыгаруучу завод Сокулук районунда ачылды. Жалпы аянты 4,5 миң чарчы метрди түзөт. Бул жерде жалпы 100гө жакын жумуш орду түзүлдү. Заводдо 30га жакын аталыштагы дары-дармек чыгарылат. Анын 80% жашоо үчүн эң керектүү каражаттардын тизмесинде. Бул жерде инфузиялык эритмелер чыгарылат. Акыркы технологиядагы жабдуунун жардамы менен саатына 3000, ал эми суткасына 70 миңдей флакон даярдоого кубаттуулугу жетет. На этом новом заводе будет применяться, во-первых. Дары-дармектерди чыгарууда заманбап жабдуулар колдонулат. Заводдо инфузиялык жана инъекциялык каражаттар чыгарылгандыктан бардыгы эл аралык жогорку талаптарга жооп берүүгө тийиш. Демек, каражаттардын стерилдүү, коопсуз болушу шартталган. Заводдо парацетамол, лидокаин, новокаин жана диклофенак өңдүү 30 түрлүү каражат, андан тышкары көз жана мурун тамчылары да чыгарылат. Оорулардын түрлөрү көбөйүп жаткан чакта мындай ишкананын ишке кириши дары-дармекке болгон жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Бул тууралуу өлкө башчы белгиледи. Эң алды менен дары-дармектердин сапатынын жана коопсуздугунун жогорку деңгээлде кепилдик берүү маселеси эске алынды. Урматтуу замандаштар, Кыргызстан калкынын саламаттыгына кам көрүү мамлекеттик саясаттын приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат. Мына ошондуктан заводдун курулушу мамлекеттик саясатты ишке ашырууга түздөн-түз салым экенин баса белгилеймин. Жалпы дары-дармек дегенибиз менен бул завод өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу инфузиялык эритмелерди, ампулаларды жана көз тамчылатмаларын чыгарган ишкана болуп калды. Ишкана эл аралык стандарттарга шайкеш келет. Вентиляциялык өндүрүш системасы туташтырылган. Бардык кампалар жогорку талапка жооп берет. Калктын саламаттыгына кам көрүү башкы максат. Мындан улам завод Италия, Германия, Түштүк Корея сыяктуу алдыңкы өлкөлөрдүн заманбап жабдуулары менен жабдылган. Дары-дармек жаатындагы импортко болгон көз карандысыздыгыбызды кыйла азайтат. Ага жараша дары-дармектердин баасы дагы төмөндөйт. Бул өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өлкөбүздүн муктаждыгын толук камсыздап, андан сырткары экспортко дагы чыгабыз деп турабыз.
Кече жакында дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ошто дагы бир инсулин шприцтерин чыгарган заводубуз ишке кирди. Мына ал заводубуз дагы ишке кирери менен жүздөгөн миллион даана шприцтерди буйрутма алып экспортко чыкканга уже иштей башташты. Мурда андай шприцтердин баарын биз импорт кылып алып келет элек. Мына эми өзүбүз тескерисинче экспорт кыла баштадык. Ар бир ишкана курулган сайын жаңы жумуш орундары пайда болот. Президент Садыр Жапаров дары-дармектердин өндүрүш процесси, сапаттуу көзөмөлдөө лабораториясы, даяр продукцияларды жана чийки заттарды сактоо кампалары, ошондой эле таңгактоо жана стерилдөөчү жайларды көрүп чыкты. Активдүү заттарды жана алардын аралашмаларын эң кичинекей болгон дозада аныктай алабыз. Бул приборлор автоматташтырылган деп айтсам болот. Биз Евразияска киргенден кийин азыркы кезде дүйнө жүзүндөгү баягы стандарттар өзгөрүп калды. Ошол стандартка татыктуу болгон завод курулду. Мощносту жагынан да абдан жакшы болду. Мен буга чейин 2 жолу келип катышып кеткем, көрүп кеткем. Бизде 15 миллион 20 миллионго чейин баягы бутылкада раствор колдонулат Кыргызстанда. Ошонун баарын 100% булар обеспечить эткенге жетишет. Мамлекет башчы белгилегендей, мындай заводдордун ачылышы дары-дармектерди импорттоого болгон көз карандылыкты азайтып, баасын төмөндөтөт. Саламаттык сактоого багытталган каражаттардын жеткиликтүүлүгү эл аман мамлекеттик дарыканаларынын санынын көбөйүп жаткандыгы менен дагы билүүгө болот. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев өлкөдөгү 88-чи дарыкананын ачылышында билдирди. Элге иштеген, элдин керегине жараган. Бул номер 4-чү үй-бүлөлүк медицина борборунун филиалы. Эми мында дагы мамлекеттик Эл-Аман аптекасы иштей баштады. Эл-Аман аптекасында 2,5 миңден ашык дары-дармектер бар. Мурдакы айтып аткандай эле 20-30%ке чейин биз азыркы кезде арзан баада алып келип атабыз. 90 азыркы кезде биз заводдордон договор менен Эл-Аман аптекасына алып келип атабыз. Мен ойлоп атам, быйыл жакын арасында 100 аптека жеткизебиз. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген рецепттери менен дары-дармектер Эл-Аман дарыканалары аркылуу рецептке жана бейтаптын оорусуна жараша 50%дан 100%га чейин арзандатуу менен элге сатылат. Бир сүйүндүргөнү бизден жана льготный рецепт менен доп пакет ПГГ льготный рецепт менен КГСте истеп калышчы. Биздин кардарлар кайсы аптекалардан, Эл-Аман аптекалардан, Бимет аптекалардан истеп калышты. Азыр ушу Эл-Аман аптекадан дарыларын каалаган дарыларын, керектүү дарыларын алып алып атышат. Кен ассортимент көп, бар керектүү, главный основной дарылар бар экен. Именно жанакы доп пакет менен ПГГ менен дарыларыбыз ошол жактан эле соода кылып алып атышат керектүү дарыларды. Мындай мамлекеттик дарыканалардын ачылышы калкты дары-дармек менен камсыздоо маселесин чечет. Азыркы кезде элдердин айтышы боюнча Эл-Аман мамлекеттик аптека абдан керек болуп атат. Эл-Аман ушу мынакей 1 жылдан бери иштеп атат. Пайда тапкан акчасын эле биз аптекаларды ачып атабыз. Мамлекеттик дарыканалардын санын 100гө жеткирүү пландалууда. Жакында Токмок шаарында дарыкана ачуу пландалууда. Русиядан, Турциядан, Грузиядан, Кореядан биз негизи филиал Эл-Аман жанагы Кыргыз фармация ишканага карайбыз. Ошол жактан да бизге ошо Кыргыз фармация аркылуу оптовый баа менен ошо келет да дарылар ошо мамлекеттен. Өлкө боюнча дары ташыган менчик компаниялардын саны 200дөн көп. Ал эми дарыканалар 3000ден ашык. Алардын көбү Ордо калаада жайгашкан. Демек киреши көп түшө турган гана аймактарда. Ал эми алыскы региондордо жеке менчик ири дарыканалар жокко эсе. Муну жолго коюу үчүн мамлекеттик дарыканалар ачылып, ооруканаларга дары-дармек жеткирүү милдети Кыргыз фармация ишканасына жүктөлгөн. Былтыр Кыргыз фармацияга бюджеттен дары-дармек жана медициналык каражаттарды сатып алууга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы түзүлгөндөн тартып соңку 25 жылдын ичинде ал тийиштүү түрдө өнүккөн жок жана медициналык кызматтар негизинен республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржыланууда. Мындан улам өлкө башчы Садыр Жапаров саламаттык сактоо системасын каржылоо механизмдерин реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койгон эле. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.